Борбордук Азия мамлекеттери Кытай менен кандай келечекте иш жүргүзөбүз. Бул жөнүндө да кеңешме өтүп, эң жакшы жетишкендиктер жетти. Биз баш тартпайбыз, бизде көп векторлук саясат улантыла берет. Биздин президенттин расмий сапарын араб мамлекеттерине жүргүзүү, башка Европа мамлекеттерине жүргүзүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр ал планда бар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жолку чыгарылышта биз Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен 3 айдын жыйынтыгы тууралуу же болбосо кызматка киришкендигинин 100 күндүгүнүн жыйынтыктары тууралуу сөз кылмакчыбыз, маек курмакчыбыз. Жээнбек Муллаканович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Убактыңызды бөлүп бизге маек курууга, интервью берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн сизге алгач ыраазычылык билдиребиз. Тышкы иштер министрлиги деп айтылып, дипломатияны, тышкы саясатты жүргүзгөн мекеме катары билгенибиз менен өлкөнүн экономикасы, өлкөгө келе турган инвестициянын көлөмү, өлкөнүн тышкы саясаттагы, эл аралык аренадагы аброю, орду, албетте бул сиз жетектеп жаткан дал ушул тышкы иштер министрлигинин ишинен көз каранды түздөн түз тиешелүү десек болот. Анан мындан улам сиздин кызматка киришкендигиңизге 100 күн толуп отурат, 3 айдан ашыгыраак убакыт десек болот. Негизги жыйынтыктар кандай болду? Ошол эле учурда өлкө башчысы тарабынан кандай тапшырма, кандай милдеттер коюлду эле? Ошол эле учурда алар канчалык деңгээлде ишке ашты деген маселе. Рахмат, Тамантур мырза. Сиз жакшы мындай суроону коюп сурап жатасыз. Анткени мына өзүңүз айткандай мына 3 айдан ашык, 3 ай болуп калды менин тышкы иштер министрлиги кызматында иштеп аткандыгым. Биринчиден ошо апрелдин аягында улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров мага сунуш киргизген, ошо тышкы иштер кызматын иштеңиз деп. Мен ары ойлондум, бери ойлондум, өзүмдүн тажрыйбама карап, өзүмдүн иштеген ишиме карап анан макулдугун бергем. Ошо андан кийин жогорку кеңештен өтүп, указ чыгаардын астында Садыр Нуркожоевич менен жай отуруп бир топ өзүбүздүн иштерди, пландарды сүйлөшкөнбүз. Ошондо негизги бир тапшырмалардын бири бул президент айткан, азыркы глобалдашуу убагында, аалам өзгөрүп атканда, дүйнөдө көп конфликттер чыгып атканда, биз Кыргызстандын биринчиден коопсуздугун бекемдөө, коргоо, суверенитетин бекемдөө. Экинчиден болсо, ошону менен бирге Кыргызстанды көз каранды эмес, демократиялык мамлекет катары Кыргызстандын аброюн чет өлкөдө эл аралык коомчулукта көтөрүү. Бул биринчи тапшырма болгон. Экинчиси болсо, ошо тышкы иштер министрлигинин борбордук аппараты, тышкы иштер министрлигинин чет элдеги аппараты, элчиликтер баардыгы биригип ошо биздин Кыргызстандын өкмөтүнүн ишине жардам берүү. Бул экономикалык дипломатияны өнүктүрүү. Биринчиден бул болсо азыр бизде ушундай ааламдашуу, кыйынчылык болуп атканда, азыр баардык мамлекеттер инвестицияга атаандаш болуп атышат да. Ошонун арасынан биздин мүмкүнчүлүктү таап, Кыргызстанга инвестицияны тартуу, мүмкүнчүлүктү таап, ошо Кыргызстандын органикалык продукциясын биздин кошуна мамлекеттерге, чет өлкөгө экспорттоо, ошо жагында карап, чоң көңүл буруп, ошо өкмөткө жардам бер деп, бул экинчи тапшырмасы болчу. Үчүнчү тапшырма, өзүңүздөр билесиздер, бул президент дайым айтып келет. Биздин чет өлкөдөгү мигранттардын укуктук кызыкчылыгын коргоо, аларга болгон жардамын берүү. Анткени биздин мигранттар Россияда көп, Казакстанда көп, Турцияда көп, Южный Кореяда, Европа мамлекеттеринде, Америкада бар.
ошондо бирөө мындай комфорттуу турмушта жашап атат, бирөө болсо кыйынчылык турмушта жашап атат. Ошондуктан алар дайыма кайрылганда алардын баардык суроо жоопторун тез арада чечип, алардын эгерде ошо жүрүп аткан мамлекеттеринде көйгөйлөрү болсо аларга жардам берип, ушул биздин мигранттардын, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргоо деп катуу тапшырма берген. Бул дагы биздин үчүнчү багыттагы ишибиз болуп атат. Анткени биз өзүңүздөр билесиздер, бул эң көйгөйлүү маселе да, эң көйгөйлүү маселе. Ошондуктан бул үч маселеге карап ишти жүргүзүп атабыз. Ошондуктан мен биринчи иштеп баштагандан тартып, биринчи визитимди, иш сапарымды Душанбеге жасадым, Тажикстанга. Аякта Эсенгенин министрлер кеңеши болуп өтүп, ошондо ага катышып, ошо менен бирге мен өзүмдүн партнерум, менин коллегам Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухридин менен 1,5 саат отуруп сүйлөшүп, биздин азыр Кыргыз менен Тажикстандын ортосундагы өз ара ишенчиликтүү, ишенимдүү кантип келтиребиз. Экинчиден, мурунку убактагыдай элдерди аралаштырып, катыштырып, үчүнчүдөн болсо бул чек арада болуп жаткан көйгөйлөрдү кантип токтотобуз. Ошо жөнүндө көп сүйлөшүүлөр болду. Биздин азыркы жакын арадагы, алыс арадагы пландарыбыз жөнүндө ой алмашып сүйлөштүк. Ошону менен бирге ошол Душанбеде барганда өзүмдүн коллегам Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Владимир Имамович Норов менен да жолугуп 1 сааттан ашык сүйлөшкөм. Анткени өзбек тарап менен дагы биз кандай жакын арада кызматташтыкты кылабыз. Анткени былтыр Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн расмий визити менен Ташкентте болгон. Аякта көп сүйлөшүүлөр, көп жетишкендиктер болгон. Ошондо кандай ишке ашып атат, ошону анализдедик. Андан ары быйыл биз дагы ошо президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун чакыруусу менен Өзбекстандын президенти Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүдөгү иштери жөнүндө сүйлөштүк. Ошондуктан биз бул Душанбеде май айында болгон. Андан кийин ошо май айында эле президент Владимир Владимирович Путин жамааттык коопсуздук келишиминин 20 жылына арнап Москвага чакырган. Ошол жерде биз дагы чогуу болуп, ошол жерде биздин президент менен Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин менен кеңири отуруп, эки тараптуу эки президент сүйлөштү. Мында дагы биз Кыргыз менен Орусиянын ортосундагы биздин келечек, азыркы оор заманда биз кандай кызматташабыз, келечегибиз кандай болот, ушул жөнүндө дагы көп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анан өзүңүздөр билесиңер, 26 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаев бияка расмий сапар менен келди. Биякта дагы биз кеңири отуруп, чоң сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анткени биздин боордош казак мамлекетинин ортосунда бизде эч кандай саясий же болбосо түшүнбөстүк жок. Бирок биз азыр эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык биздин катныштык кандай алдыга жылдырабыз, эл аралык уюмдарда кандай чогуу иштейбиз, ошол жөнүндө кеңири отуруп көп сүйлөшүүлөр жүрдү. Менин оюмча Токаевдин визити эң жакшы деңгээлде өттү. Ошону менен бирге өзүңүздөр билесиңер, визиттин аймагында казак тарап Кыргызстанга Аль-Фараби университетинин филиалын ачты, эки президент барып ачты. Андан кийин бул Бишкектин так ортосунда биздин опера балеттин артында Абай Кунанбаевдин чоң айкели ачылды. Муну дагы эки президент барып ачты. Биз ойлоп атабыз, Казакстандын президенти Токаевдин Кыргызстанга болгон иш сапары эң жогорку деңгээлде өттү. Бул 26-сы, 27-синде болсо өзүңүздөр билесиздер, биз азыр Евразиялык экономикалык биримдикте биз төрагабыз. Ошону биз ВКС аркылуу саммит өткөрдүк. Саммитти өткөргөндөн кийин анда биздин азыркы төрагалыкта кандай иштер жүрүп атат, биздин Евразиялыктын келечеги кандай болот, соода саттыкты кандай кеңейтебиз, импорт экспортты кандай чоңойтобуз, ошол жөнүндө дагы көп көйгөйлөрдү сүйлөшүп, анан келечеги жөнүндө көп ой алмашуулар болду. Анан экинчи жарым күнү өзүңүздөр билесиздер, Евразиялык экономикалык биримдиктин чоң экономикалык форум өттү.
Мында 2000'den ашык көп ишмерлер келишти, саясатчылар келишти, политологдор келишти. Ушул жерде Бишкекте өзүңүздөр күбө болуңуздар. 5-4 панель иштеди. Анда ар бир мамлекеттерден келген ишкерлер, политологдор, саясаттануучулар өзлөрүнүн ошо Евразиядын келечеги жөнүндө көп ойлорун айтышты. Бир топ контракттар коюлду, да. Ошо менен бирге андан кийин мен ошо мероприятиялар, иш-чаралар өткөндөн кийин мен Нур-Султанда болдум. Нур-Султанда биз Центральная Азия плюс Китай деген платформада жолугуп, аякта дагы биз Борбордук Азия мамлекеттери Кытай менен кандай келечекте иш жүргүзөбүз. Бул жөнүндө да кеңешме өтүп, эң жакшы жетишкендиктерге жеттик. Мындан тышкары мен Ереванда жамааттык коопсуздук келишиминин министрлер кеңешине катыштым. Анда дагы биздин өзүнүн коллегалар Армения менен, Россия менен, башка дипломаттар менен, министрлер менен сүйлөшүп, өзүнүн эки тараптуу иштерибиз жөнүндө ой алмаштык. Андан жакын арада мен Саудия Арабияга жана Бахрейнге расмий визит менен барып келдим. Анда болсо биздин ошо азыр келечектеги биз Сауд тарап менен, Бахрейн тарап менен, башка араб мамлекеттери менен кандай иш жүргүзөбүз, соода саттык, экономик, инвестиция жагын кандай өнүктүрөбүз жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп, андан тышкары биз келечекте биздин жогорку деңгээлде расмий сапарларды алмаштыруу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүзүп келдик. Анан акыркысы болсо өзүңүз билесиңер, бул 21-июлда биз Борбордук Азия мамлекеттеринин консультативдик кеңешин жогорку президенттердин деңгээлинде өткөрдүк. Биринчиден анын күн тартибин биз министрлер карап чыктык. 20-сында, 21-inde болсо Борбордук Азия консультативдик кеңешинин саммити өтүп, эң жогорку деңгээлде өттү. Биринчиден болсо бардык мамлекеттер, Борбордук Азия мамлекеттеринин лидерлери түшүнүп атат. Азыр ушундай ааламдашуу убагында биз регион катары бир болушубуз керек. Биринчиден биз өз ара баягы тартышкан, өз ара түшүнбөстүктөрдү азайтышы керек. Экинчиден болсо ошого байланыштуу биз азыр баягы тамак аш коопсуздугундагы чогуу чечишибиз керек. Ошого байланыштуу биздин логистикалык, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтишибиз керек. Анан дагы бир бул маселе, бул экологиялык маселе. Анткени Борбордук Азияда да бир топ экологиялык көйгөйлөр бар. Бул арал проблемасы, бул биздин тоодогу мөңгүлөрдүн эриши, суунун жетишпегендиги, ушу жагындагы көп сүйлөшүүлөр болуп, бардык жагынан президенттердин деңгээлинде жакшы мындай ой алмашуу болуп, түшүнгөн көп түшүнүктүү мындай ой алмашуу болду да. Менин оюмча бул эң жогорку деңгээлде өттү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, Борбордук Азиядагы достук кызматташтыкты 21-кылымда кандай өнүктүрүү боюнча биз чоң келишим договорго кол койдук. Бул болсо биз азыр ушу Борбордук Азия мамлекеттеринин келечегине чоң жол ачтык деп пайдаланып түптөдүк десек болот. Анткени бардык мамлекеттер түшүндү. Анткени азыр биз регион катары көп мамлекеттерге кызыкпыз. Анткени мисалы үчүн Кыргызстан болгону 6 миллион, да? Тажикстан 9 миллион, Өзбекстан 38 миллион, 18-19 миллион тегеренде Казакстан. Эгер ар бир мамлекет өзүн чыгарганда биз рынок катары кичинекейбиз. Бирок регион катары биз көп, мисалы үчүн туризмге, инвестиция тартканга чоң мындай чоң маркетпиз да, рынокпуз. Ошон үчүн бул баардыгы түшүнүп атышат. Экинчиден болсо биз ушу Борбордук Азия мамлекеттери момундай чоң дүйнөлүк архитектоника бөлүнүп атканда, дүйнөлүк уюмдарда, эл аралык уюмдарда биз өзүбүздүн позицияларды чогуу иштеп, чогуу регион катары көргөзөлү деп сүйлөштүк. Ошон үчүн биз жанагы эл аралык уюмдарда бирдиктүү платформада иштөө жөнүндө концепцияны кабыл алдык. Да? Мындан тышкары зеленый, жашыл экономика азыр эң күчтүү тренд болуп атпайбы? Ошондуктан азыр жанагы күн энергиясын колдонуу, суу энергиясын колдонуу, башка таза энергияны колдонуу боюнча дагы жашыл экономика күн тартибин кабыл алдык. Бул дагы биздин Борбордук Азия үчүн эң актуалдуу көйгөй да. Ошон үчүн биз аны дагы кабыл алып, биз чоң мындай жакшы жетишкендерге жетип айтсак болот. Менин оюмча бул биздин
Бордук Азиядагы мамлекеттердин мындан аркы шериктеш кызматташтык болгонго чоң Чолпон Атадагы саммит чоң жол ачты деп эсептесек болот. Эми бул анда сүйлөштүк, эмки баягы юбилейдик 5 жылдык консультативдик жолугушуу эмдеги жылы Душанбеде, Тажикстанда өтөт. Мындан тышкары мен андан кийин 2 күнгө Ташкентке Шанхай кызматташтык уюмунун министрлеринин кеңешмесине барып келдим. Анда биз азыр жакында сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болот. Ошого даярдык көрүп, көп күн тартибин бекиттик, документтөрдү бекиттик. Ошону барып келдим. Андан кийин өткөн демалыш 6-демалыш күндөрү Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри мамлекеттик кеңештин мүчөсү Вани мырза расмий сапар менен Кыргызстанга келип 2 күн болду. Мында биз дагы көп жакшы эки тараптуу сүйлөшүү жүргүздүк. Биздин саясий диалогду өнүктүрүү боюнча мындан тышкары биз экономиканы жылдыруу боюнча азыркы жанагы контрольный пропускной пункттардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча, темир жол боюнча дагы көп жакшы сүйлөшүүлөр болду. Мен оюмча Вани мырзанын Кыргызстанга болгон сапары эң жогорку деңгээлде өттү. Ал киши президент менен жолугуп, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, биздин азыркы эки тараптуу Кытай менен болгон өнөктөштүк, союздаштык ишибизди алдыга жылдыруу боюнча чоң жетишкендиктер болду. Мен ойлоп атам, ушу 3 айда мен графигим аябай тыгыз болду, иш көп болду, бирок ошого жараша дагы биз ишти мындай жакшы жетишкендикке жеткиргенге аракет кылдык. Ошону менен бирге президент айткан, бул тышкы иштер министрлиги мобилдүү болуш керек, оперативдүү болуш керек, жаш кадрлар иштеш керек деп айткан. Ошондуктан бул тышкы иштер министрлигинин ичинде дагы бир аз кичине өзгөрүүлөр болду. Биз чоң бир майда департаменттерди чоңойтуп, бир чоң экономикалык департамент түздүк. Кээ бир мындай департаменттердин баягы директор департаменттерди отдел кылып өзгөрттүк. Мисалы үчүн ошого чейин 52 мындай жетекчи бар экен, түрлүү кызматта. Бул замминистр, директор департамент, орун басары, анан бөлүмдүн башчылары болуп. Ошолорду дагы биз 52ден 35ке чейин кыскарттык. Анан азыр ар бир департаменттин өзүнүн баягы иштерин тактап, биз баардык дүйнөлүк иштин баарын жасай албайбыз. Ошондуктан биз азыркы убакта бизге эмне керек? Бул бизге саясий тынчтык. Экинчиден болсо биздин экономиканы өнүктүрүү, үчүнчүдөн болсо биздин жарандардын кызыкчылыгын коргоо. Ошол тарапка баардык департаменттерди, баардык баягы иштеген борбордук аппараттагы чет өлкөдөгү элчилерди баягы ошого тапшырма коюп, ошону иштеткенге аракет кылып атабыз. Буюрса мындан ары да ишти алдыга жылдырганга аракет кылабыз. Сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ааламдашуу, глобалдашуу процесстери жүрүп атат депчи. Эми бул процесстер 9 жолдун тоомунда жайгашкан Кыргызстан үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы таасир этет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мунун казанында кайнашыбыз керек. Азыр анын үстүнө геосаясат дагы абалда бир аз татаалдашып турат. Бул саясатка гана эмес, экономикага, инвестицияга да таасир этип атат. Логистикалык чынжырча бир аз татаалдашып атат. Үзгүлтүккө учураган дагы учурлар бар. Дал ушундай мындай бир кыйчалыш дейбизби, татаал дейбизби, эл аралык саясаттагы, геосаясаттагы ушундай абалда биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды кантип коргойбуз? Ушундай процесстерге кантип жооп кайтарабыз? Кандай чараларды көрөбүз? Президент баягы кызматка киришкенде биринчи күндө эле белгиледи, Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу багытынан тайбайт, улантат депчи. Негизги багыттар кандай? Кандай улантабыз, чаралар кандай? Пландар кандай? Өзүңүз туура айттыңыз. Азыр дүйнө эң чоң баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки тургузулган тартип, андан кийинки Бириккен Улуттар уюмунун уставынын жана эл аралык укуктун негизинде түзүлгөн чоң тартип азыр мындай бузула баштады да. Анткени чоң мамлекеттердин, күчтүү державалардын ортосунда чоң атаандаштык күчөдү. Ошондо азыр өзүңүз көрүп атпайсызбы? Дүйнөлүк геосаясат азыр баягы бир тараптуулукка өткөнгө аракет болуп атат да. Ошондуктан бизге окшогон
анча чоң эмес мамлекеттер. Биз өзүбүздүн баягы улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекеттин кызыкчылыгын сактап калганга аракет жасашыбыз керек. Бул биринчиден кандай жасайбыз? Биринчиден биз өзүбүз ичинен, өзүңүз билесиз да, тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Ошондуктан биз эгерде тышкы саясатта мындай бир кадам жасап өзүбүздү көргүзөбүз десек, биздин ички саясатыбызда бир топ стабилдүүлүк болуш керек. Стабилдүүлүк болуп, анан ошо мисалы үчүн өзүбүздүн ички саясатыбыз жөнүндө сүйлөшө беребиз. Оппозиция, пропозиция деп талашып сүйлөшө берсек болот. Бирок эгерде президент, өкмөт бир тышкы саясат боюнча өзү кадам жасаганда, биз бир муштум болуп биригип, баардык бийлик бутактары ошого аракет кылыш керек. Эгерде баягы андай биримдик болбосо, тышкы саясат эч убакта жыйынтык болбойт. Ошондуктан мен айтат элем, биринчиден биздин мамлекетке өзүбүз ичибизде саясий стабилдүүлүк керек, өз ара түшүнүү керек. Анан тышкы саясатты дагы мындай жүргүзгөндө биздин эң биримдиктүү чогуу иштегенибиз чоң жыйынтык алып келет. Ошондуктан биз биринчиден өзүбүздүн коопсуздугу колдоо боюнча биз азыр баардык аракеттерди жумшап, биздин кошуналар мамлекеттер менен байланышыбызды күчөтүшүбүз керек. Эң ири коңшулар менен, жакынкы коңшулар, бул биздин Борбордук Азия, Кытай мамлекети. Экинчи болсо биздин стратегиялык өнөктөштөр бул Россия, Китай, да, Япония, Корея, Индия, ушул сыяктуу мамлекеттер менен байланыштарды өстүрүшү керек. Андан тышкары биз Европа мамлекети менен, Америка мамлекети менен дагы кызматташтыкты, баягы бирдиктүүлүктү кармаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир мамлекетти карап отура албайбыз. Анткени биздин мүмкүнчүлүктөр, ресурсубуз аз. Ошондуктан биздин альтернативдүү көпүрөлөрүбүз көп болуш керек. Ошон үчүн биз эч убакта биз баш тартпайбыз. Бизде көп векторлук саясат улантыла берет. Биз аны жүргүзөбүз. Анткени бул көп векторлук биздин мамлекеттин кызыкчылыгына жооп берет. Экинчиден, биз азыр өзүңүз көрүп атпайсызбы? Дүйнөлүк конфликт, эки жакта болуп жаткан коопсуздук маселелер, ал өзүңүз айткандай түздөн түз биздин мамлекетке мындай влияниясын келтирет да, кесепети тиет. Азыр өзүңүздөр билип атасыз, Украинада болгон конфликтте бүт продукциялар кымбаттап кетти. Анткени келе турган баягы транспорттук логистикалык коридорлор бузулду, логистикалык цепочка бузулду. Ошондуктан продукциялар кымбаттап атат. Экинчиден, түз авиа каттамдар түз учпай атат. Ошонун баардыгы баягы биздин турмушка, биздин элдин турмушуна, жолго чыкканына, баардыгына баягы көйгөй тийип атат да. Ошондуктан биринчиден ошо биздин коопсуздукту коргоо менен бирге биз мүмкүнчүлүк таап ошо биздин элдин турмушун жеңилдеткенге аракет кылышыбыз керек. Бул кандай? Бул кошумча авиа каттамдарды уюштуруу. Бизде мүмкүн болушунча азыр Турциядан учуп атат, Россиядан учуп атат. Азыр биз сүйлөшүп, бул Кувейт менен Бишкек, Кувейт Ош деген дагы авиа каттамдарды ачтык. Монголия Улан-Батыр Бишкек авиа каттамын ачтык. Азыр болсо Эл Рият Бишкек дегенде авиа каттам жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Түштүк Корея, Кыргызстан деп дагы сүйлөшүп атабыз. Жакын арада болот ковидтен кийин биз Кытай менен Урумчи менен Бишкекти дагы ачтык. Ошондуктан бул биринчиден бул авиа каттамдарды баягы активдештирүү. Экинчиден болсо биздин баардык элчиликтер, ошо ар бир дүйнө биздин туруп аткан элчиликтерде биз кандай продукцияны арзан баада жана убагында ала алабыз. Ошо жөнүндө көп изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бир күн баа ылдый түшүп кетет, бир күн өйдө көтөрүлүп атат. Анан баягы стабилдүүлүк алып келбей атат да. Ошондуктан биз азыр бир элчиликке, өкмөт бизге тапшырма коюп атат. Ар бир элчилик билиш керек. Мисалы үчүн күрүчтү кайсы мамлекеттен арзан алсак болот. Суу майды кайсы мамлекеттен, шекерди кайсы. Ошондой иштер дагы жүрүп атат. Экинчиден болсо, азыр маалымат билген киши же болсо өкмөт анын мүмкүнчүлүгү чоң болот да. Ошондуктан биздин элчиликтер, биздин дипломаттар маалымат топтоп, азыр дүйнөдө эмне болуп атат, кандай жылыштар болот, азыркы
биринчи, экинчи, үчүнчү ай же болбосо мындай жарым жылдан кийин эмне болушу мүмкүн деген анализдер жасап, биз өкмөткө, президентке туура рекомендация бергенге аракет кылып атабыз. Анткени эгерде биз маалыматты колдоно албасак, анда биздин ишибиз алдыга жылышы мүмкүн эмес. Ошондуктан бул негизги азыр иштерибиз дүйнөлүк процесстерге прогноз берип, алардын кандай алдыга жылышында биз өзүбүздүн кызыкчылыкты кандай колдонуп калышыбыз керек. Бул негизги биздин ишибиздин бири. Ошого жарашалыктуу биздин тышкы саясаттагы биринчиден прагматикалык түрдө, тез арада, анан баягы өкмөт тапшырма койгондон кийин биздин мамлекеттин улуттук кызыкчылыгына жараша иш кылышыбыз керек. Бул негизги биздин иштерибиздин бири. Ошон үчүн биз азыр бардык элчиликтерди, элчилерди, дипломаттарды ошого үндөп, аларга тапшырма берип иштетип атабыз. Экинчиден болсо, Кыргызстан анча чоң эмес, ресурсу аз мамлекет болгондуктан биз азыр эл аралык уюмдарда биздин үндү кузуп турушубуз керек. Кыргызстан бар экенин, Кыргызстан демократик мамлекет экенин, бизде момундай ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин, биз мисалы үчүн эмне мүмкүнчүлүктөрүбүздү жасай алабыз, эмне мүмкүнчүлүктөргө башка мамлекеттер менен аралаша алабыз деп, мисалы үчүн Бириккен Улуттар уюмунда, ЮНЕСКОда, Шанхай кызматташтык уюмунда, жамааттык коопсуздук келишиминде жана башка көптөгөн уюмдарда биз өзүбүздүн позициябызды айтып, өзүбүздүн көз каранды эмес тышкы мамлекеттик өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды айтып, кандай алар менен мындай өз ара сүйлөшүп, келишимге келип, ошого аракет кылышыбыз керек. Антпесек, мисалы үчүн биз өзүбүздү жалгыз эч убакта иш кыла албайбыз. Азыр дүйнөлүк саясат бардыгы биз биргелешип жасаганда, ошондо биз бир кандай жыйынтыкка келе алабыз. Ошондуктан бул биздин Борбордук Азия мамлекеттеринин жакындашы. Биз азыр бизге мисалы үчүн азыр кечээ келип кетти. Перс булуңунун араб мамлекеттеринин секретариатынын башкы катчысы келип, ал менен кеңири болуп сүйлөштүк. Алар дагы ушу Перс булуңундагы араб мамлекеттери, бул Саудия Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Бириккен Эмираты, ушу сыяктуу мамлекеттердин башкы катчылыгы айтып атат. Ушу биз регион катары Борбордук Азия менен биригип сүйлөшсөк, бири-бирибизге жардам берсек, саясий диалог түзсөк, анан эң негизгиси элдер аралашып туризм көбөйсө, андан кийин бул соода саттык, инвестицияны кеңейтсек деп, алар дагы биз тарапка кызыгып атат. Биз дагы араб тарабына кызыгышып, алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Ошо мен көчө ошо катчылыктын жетекчиси менен 1,5 саат сүйлөшүп, андан кийин президентке жолугуп дагы сүйлөштүк. Анткени алар Борбордук Азия, биз Кыргызстан менен дагы мындай эки тараптуу, көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүргөнгө кызыгып атышат. Ошо менен бирге 2 күн чолпонатта биз араб мамлекеттеринин өнүктүрүү фонддорун чакырдык. Андай 6 мамлекеттен өнүктүрүү фонддору келип, биздин Кыргызстан менен ошо араб мамлекеттеринин ортосундагы кандай чоң инфраструктуралык, социалдык, билим берүү тарабындагы көп проекттерди талкуулап, алар менен дагы биз жакшы иш жүргүздүк. Мен ойлоп атам, азыркы ушундай кезде биз өзүбүз аракет кылып, өзүбүз ар бир менен баягы байланыш түзүп, аларды чакырып, же болбосо өзүбүз барып, күтүп отурбаш керек. Алар келет же биз келбейбиз деп. Мүмкүн болушунча тез арада алар менен аралашып сүйлөшүп, кайсы мамлекет болбосун, биз өз кызыкчылыгыбызды айтып, алардын сөзүн угуп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, биз бул мүмкүнчүлүктөрдү аларга берип, мисалы үчүн Орто Азиядагы Европа, же болбосо Орто Азия, Азия, же болбосо Орто Азия, араб мамлекеттеринин ортосунда көпүрө болуп көргөнгө мүмкүнчүлүктөрдү ачыш керек. Ошондо гана биз мамлекет катары ушундай оор заманда мындай бутубузга бекем туруп, көз карандыбызды сактап калганга мүмкүнчүлүк болот деп эсептейм. Узаган аптада ушул бардык мамлекеттик органдар 18-28 июль күндөрү аралыгында аркада калган 6 айдын жыйынтыгын чыгарган маалымат азын-улак отчет бергенге аракет кылышты. Анын ичинде ушул сиз жетектеп жаткан Тышкы иштер министрлиги дагы 6 айдын жыйынтыгын чыгарган маалыматты берди. Ага таяна турган болсок, ушул 6 ай аралыгында Тышкы иштер министрлиги ушул 60тан ашуун ар кандай жолугушууларды бизге чет элдик делегациялар келген, бизден барган
расмий сапарлар, иш сапарлар тууралуу маалымат айтылды. Албетте бул баягы аркада калган 6 айдын жыйынтыгы, алдыдагы пландар кандай? О пландар эмки экинчи жарым жылда президенттин, өкмөттүн төрагасынын, Жогорку кеңештин төрагасынын, Тышкы иштер министрлигинин тышкы саясат боюнча графиги аябай мындай тыгыз да, иш көп. Мисалы үчүн биз азыр даярданып баштадык. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров быйыл биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Генассамблеясына 77-чи сессиясына катышат. Бул биз үчүн эң чоң иш, анткени биздин президент биринчи жолу катышып, аякта былтыр өзүңүздөр билесиздер ВКС аркылуу катышып, өзүнүн жанагы тоолорду сактап калуу боюнча өзүнүн инициативасын айтып, былтыр резолюция кабыл алынган. Быйыл болсо ошо тоо жанагы жаратылышты коргоо боюнча 5 жылдык программаны сунуштап атабыз. Ошо тоолуу мамлекеттерге 23-27 жылга деп ошону дагы баягы Бириккен Улуттар Уюмунун Генассамблеяда айтабыз. Ошо резолюцияны ушу 22-23 жылдары кабыл алганга аракет кылабыз. Андан тышкары президент, өзүңүздөр билесиздер, ал убакта көп президенттер ООНго Нью-Йоркко келишет, алар менен жолугуш өткөрөбүз. Андан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерриш менен жолугуш өткөргөнгө даярданып атабыз. Бул биринчи иш. Экинчиден болсо, андан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Самаркандта өтөт. Андан кийин биз андан тышкары жана өз ара ишенимди бекитүү боюнча Азия тармагында СВМда боюнча Нур Султанда өтөт, чоң саммит болот. Андан кийин Түрк мамлекеттер уюмунун саммити дагы Өзбекстанда өтөт. Бул баягы көп тараптуу иштер, эки тараптуу иштер болсо дагы мен айткандай биз азыр сүйлөшүп жүрүп атабыз. Биздин президенттин расмий сапарын араб мамлекеттерине жүргүзүү, башка Европа мамлекеттерине жүргүзүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр ал планда бар. Андан тышкары биз тарапка дагы бир топ коноктор келет. Мисалы үчүн Турциянын президенти Эрдоган, биз азыр Өзбекстандын президенти президент Мирзиёевди мамлекеттик сапары менен бияка күтүп атабыз. Мындан тышкары биз Азербайжандын президентин күтүп атабыз. Бирок азыр мындай убактылар толук тактай элебиз, бирок сүйлөшүүлөр жүрүп, баягы даярдык иштери жүрүп атат. Ошондуктан экинчи жарым жылдык биз үчүн аябай мындай тыгыз иштей турган график менен иштейбиз. Мындан тышкары мен айтат элем, биз өзүңүздөр билесиңер, быйыл Түрксой кеңешин биздин урматтуу экс-министр, маданият министри, драматург Султан Раев аякта башкы катчы болуп ишке кабыл алып, азыр ошону алдыга жылдырып иштеп атат. Андан тышкары быйыл ошо күзүндө ошо түрк тилдүү мамлекеттердин уюмунда биз ошо ОТГнын катчылыгын биз алабыз. Биз тараптан да болот да, биздин гражданин, биздин жаран ошол жака жетекчи болот. Аны дагы иш жүргүзүп сүйлөшүп атабыз. Ошондуктан бул ОТГны алдыга жылдыруу боюнча бизде көп иштер болот. Мындан тышкары биз быйыл жылдын аягында Евразиялык экономик биримдиктин төрагылыгын жылдын аягында саммит өткөрүп, анан өткөрүп беребиз. Бирок жылдын башында СНГга баягы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин биз кайра төрага болобуз. Ошондуктан бул дагы бир топ иштер. Ошондуктан Тышкы иштер министрлиги, администрация, өкмөт бардыгыбыз тең ошо иштерди жакшы мындай жогорку деңгээлде ишти өткөрүү боюнча көп иштерди жүргүзүп өз ара иштеп атабыз. Биздин элчиликтер дагы ошо иштерге даярданып, бардык борбордон берилген тапшырмаларды аткарып иш жүргүзүп жатышабыз. Албетте баягы мындай жолугушуулар келди кетти, болду, орун алды деп айткан оңой, бирок аркасында түмөн түйшүгү. Ошол эле учурда экономикага болгон таасири, инвестицияга болгон таасири, өлкөнүн эл аралык аброюн чыңдоого болгон таасири жатат да. Ушундай иш-чаралардын, эл аралык дипломатиядагы ушундай саамалыктардын негизги баягы өзөгүндө экономика, саясат, коопсуздук турганы менен албетте маданий гуманитардык байланыштар дагы бар.
Элдердин достугун чыңдаш үчүн, мамлекеттер арасындагы маданий байланыштарды чыңдаш үчүн дипломатиядагы ушул багыттагы маанилүү. Ушул тууралуу айтсаңыз, пландар кандай дейли? Туура, бул ар бир мисалы үчүн саясий диалогдун, ар бир чоң жогорку деңгээлдеги визиттин артында дагы анын артында сөзсүз түрдө экономикалык соода байланыш, инвестициялык байланыш да. Андан кийин маданий гуманитардык байланыш ал сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени баягы байланышта, кызматташууда торг форматка ошо үчөө кирет да. Саясий диалог, соода экономика, анан маданий гуманитардык байланыш. Бул ал сөзсүз түрдө боло турган иш. Ошондуктан мен азыр биз бул тараптан дагы тең баягы кеңири көңүл буруп атабыз. Өзүңүздөр билесиңер, мен айтпадымбы, Казакстан президенти Такаев бияка визит келип атканда биз Абайдын айкелин биякта ачтык. Бул да болсо бул биздин коомчулук үчүн чоң жаңылык болду. Экинчиден болсо Аль-Фараби университетинин филиалын ачтык. Мындан тышкары казак тарап быйыл бизге былтыр визиттин убагында биздин президент Нур-Султанга визитти жасаган убакта 50 орун грант берген. Ошону биздин быйыл көп 50 студент ошо Казакстандардын вуздарына, жогорку мектептерине окуганга мүмкүнчүлүк алышты. Экинчиден мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, быйыл биз Турцияда 4-чү көчмөндөр оюну болот. Буга да биз даярданып атабыз. Анткени сентябрдын аягында бул Турциянын Изник шаарында көчмөндөр оюну болот. Бул дагы биздин баягы бизден башталды да көчмөн оюну. Бул дагы биз соавтордуктар, биз мүмкүнчүлүк бар, түрктөргө жардам берип, биз дагы катышканга аракет кылабыз. Мындан тышкары көп тараптуу иштер жүрүп атат. Мисалы үчүн Германа Франка маданий борбору түзүлүп атат университети биякта. Башка мисалы үчүн көчө Кытай тышкы иштер министри менен сүйлөштүк. Бул жанагы Лубан мектеби. Лубан деген бул бир адамдын аты да, ошонун мектеби. Мында Кытайлар тарап биздин жанагы орто профессионалдык мектептерге жардам берүү боюнча, жана техникалык кесипти даярдоо боюнча ошого жардам берели деп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бул азыр бизде көп мигранттар даярданбай кетип атышат да. Эгерде биякта бир кичинекей кесипке үйрөнүп алса, өзү жумуш тапканга жеңил болот. Өзү Кыргызстанга иштесе дагы жумуш тапканга жеңил болот. Өзүнүн турмушунда жеңил болот. Ошон үчүн биз ошого дагы көңүл бурабыз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, быйыл өзбек тарап Баткенге 2 мектеп куруп, бирөө бүтүп өткөрүп берди, экинчиси азыр сентябрга чейин бүтөт. Ошону бүтүрсөк, бул дагы баягы гуманитар жактан көп жардам. Экинчиден болсо, Ошто өзбек драм театры чоң реконструкция болуп атат, ал дагы жылдын аягына чейин бүтөт. Мындан тышкары быйыл бул Бишкектеги Орус драм театрындагы чоң реконструкция кылганга сүйлөшүп, орус тарап менен иш жүргүзүп атабыз. Мындай көп иштер бар. Бирок мен айтайын дегеним, азыр негизги мен өкмөт мүчөсү болгондон кийин байкадым. Бияка келгенде тышкы иштер министрлигине, башка министрликтерде биринчиден бул бизде кадр маселеси экен да. Бардык жерде түшүнүктүү профессионалдык кадр жетишпейт. Мен азыр ойлоп атам, мен бул араб мамлекеттеринде, Өзбекстанда барып байкап турсам, алар бул суу жетишпеген мамлекеттер да. Суу проблема. Бирок көчөлөрү таза, бакшактар деген гүлдөп өсүп турат, биздикинен жашыл. Ар бир да ооруган бакты көрбөйсүз. Жөнөкөй эле мисал да. Анан биз тегерегибиздин баары суу, суунун баркын билбейбиз, сууну кандай колдонгонду билбейт экенбиз. Ошон үчүн мен ойлоп атам, биз эгер мен көчө араб дипломаттар менен жолукканда айттым, мүмкүнчүлүк болсо бизге грант бергиле, биз окуталы. Именно суу тарабынан, сууну кандай экономдош керек, сууну кандай биз туура колдонушубуз керек. Өзүң көрүп атпайсыз, Бишкекте тегерегибиздин баары суу, бактар кургап атат, суу жетишпейт. Мисалы үчүн азыр Эмират менен тиги Саудияга барсаңыз таң каласыз. Кыргызстандан жашыл. Өзбекстанды айтсаңыз, ошо ал өзүнчө эле бир жашыл токой шаарга айланып да. Мына ошондой бир кесипчиликтерге биз үйрөтүшүбүз керек балдарды. Бизге ошондой профессионалдуу, түшүнгөн профессионалдар керек.
Мен айтып атам, биз азырга мисалы үчүн да келечекте керек болуш керек, ядерный технологияны, атомдук станцияларды куруу боюнча специалисттер бизге керекпи? Балким кийин керек болот келечекте. Бирок азыр бизге жөнөкөй специалисттер керек болуп атат. Жөнөкөй турмушубуздагы жашообузду оңдогонго, жолдорду түздөгөнгө, тротуарларды оңдогонго, техникалык машинелерди газдарын азайтканга, мисалы үчүн ушундай специалисттер керек да. Ошон үчүн биз ошондой баардык жакта биз азыр мен айтып атам, барган ар бир мамлекеттик органда иштеп атам, бизге кадр даярдап бергиле. Банк системасында, айыл чарба системасында кайра иштетүү боюнча, бул промышленность жагында, өнүктүрүү жагында, бул баягы жашылдантуу боюнча, жашыл мурас программасы боюнча ошондой специалисттер бизге керек экен азыр. Мен ойлоп атам, бул биздин эң негизги азыр өкмөттүн дагы, президенттин да, биздин дагы бир көйгөйүбүз бул жакшы кадрларды даярдоо. Ошолор окуп келип, алардын чет өлкөнүн тажрыйбасын бизге киргизбесе, биз мындай артта калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мен ойлоп атам, биздин дагы бир ушу тышкы саясаттагы негизги багыттардан бири, биздин элчиликтердин бири, биздин жаш муундарды чет өлкөдөн окутуп, аларга бир жакшы профессия үйрөтүшүбүз керек да. Бул биздин, мен ойлоп атам, биздин приоритет болушу керек. Чоң рахмат, Жээнбек Молдоканович, бизге убакыт бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Тышкы саясатты жүргүзүүдөгү, улуттук кызыкчылыктарды коргоодогу ишиңизге албетте ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Эмне суроо болсо биз дайымбыз сиздер менен сүйлөшкөнгө, ой бөлүшкөнгө. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен дал ушул министрликтин алдыга койгон пландары, ошол эле учурда аркада калган мезгил аралыгында аткарылган иштери, план максаттар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар. Борбордук Азия мамлекеттери Кытай менен кандай келечекте иш жүргүзөбүз? Бул жөнүндө да кеңешме өтүп, эң жакшы жетишкендиктер жетти. Биз баш тартпайбыз, бизде көп векторлук саясат улантыла берет. Биздин президенттин расмий сапарын араб мамлекеттерине жүргүзүү, башка Европа мамлекеттерине жүргүзүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр ал планда бар.